Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда көптүктөр жана көптүктөр менен болгон аракеттерди карайбыз. Көптүктөр булар сөздүктөр сыяктуу эле. Бирок көптүктөр бул сөздүктөр сыяктуу, бирок ал жерде ачкыч жана жуптук мааниси эмес, жөн гана элементтерди камтыйт. Бул жерде көптүктөрдө камтылган элементтер бул бир типтүү эмес, көп типтүү болушу мүмкүн. Көптүктөр түзүш үчүн фигуралык кашаны пайдаланабыз. Же болбосо set функциясын пайдаланып биз көптүктөрдү түзсөк болот. Көптүктөрдү түзүп биз алар менен аракеттерди карап көрөбүз. Азыр биз бир көптүктө экинчи көптүктүн бардыгын же жоктугун аныктоо үчүн int методун карап көрөлү. A beraber bir, 2, 5, 7. Bundan x beraber 7'deyiz. Dağından gidin y beraber 20 dep berебиз. Эми ушул эки сан 7 жана 20 A көптүгүндө барбы жокпу ушуну текшерип көрөбүз. Аны үчүн биз x in A деп туруп бассак false. Андан кийин y азыр биз ката кеттик, себептенде биз A деп жок көптүктү жазып алдык. X in A десек true болот. Андан кийин y in A дейт да бул жер false болот. Ошондой эле 7 биринчи көптүктө бар, ал эми 20 бул көптүктө жок. Андан кийин биздин кийинки иш аракетибиз бир көптүктүн башка көптүктүн курамында бардыгын же жоктугун аныктоо. Биздин кийинки иш аракетте биздин кийинки амалдарды карап көрөлү. Көптүктөр менен болгон операцияларда кийинки болгон амалыбыз 2 жана андан көп көптүктөрдү бириктирүү. Көптүктөрдү бириктирүү, ал эми мурунку биздин башка типтерде, саптык типтерде бул конкатенация деп атат. Ал эми бизде сөздүктөрдө, көптүктөрдө конкатенация жок. Бирок бириктирүү методдордун жардамы аркылуу бириктирсек болот. A 2 5 андан B көптүгүн жазабыз. Жети 5 жана 6. S көптүгүн жазабыз бул жерде. 3 2 4. Эми бириктириш үчүн биз A белгилейбиз. Андай методду жазабыз. Union кашанын ичине B'ни жазабыз. Enter'ди бассак, не калды? 5 6 болуп калды. A методун карайбыз. Ал бизде A көптүгүн карасак, A көптүгүндө бизде 2 жана 5 бар. Ал эми бизде B'да 5 жана 6. Ал эми 5 экөөнү тең болгондуктан экөөнүн бирөөсүн гана кабыл кылам. Калганын кабыл кылбайт. Ошол себептен бизге 2 5 6 болду. Демек, B көптүгүн A көптүгүнө бириктирди деген сөз болуп эсептелет. Ал эми 3 көптүктү бириктириш үчүн биз B A S'ni бассак бизге 2 3 4 5 6. Эгерде биз бул белгини колдоно турган болсок, анда 2 элементти бириктирүү деген сөз. A жана B. Enter'ди бассак 2 5 6 болуп калды. Андан биздин кийинки иш аракетибиз бул жерде 2 жана
андан көп элементтердин көптүктөрдү кесилишин карайбыз. A 2 5 мындай B көптүгү 5 жана 6. Эми ушулардын кесилиштерин карайбыз. Бул жерде S'ны да жаза кетели. Жогоруда биз S'ны жазганбыз. С 3 2 5 жана 4 болсун. Эми бизде көптүктүн методу боюнча intersection деген атай метод. Ушул методдун жардамы аркылуу бириктирсек болот. A чекит intersection кашанын ичинде S. Enter'ди бассак 2 жана 5. Себептен бизде S'да 2 5 бар, ал эми A'да да 2 5 бар. Экөөнүн кесилишкен элементтерин бизге кайтарып берди. Же болбосо буну башкача түрүндө жазса дагы болот. Эгер биз азыр A менен B'ны эсептеп көрө турган болсок, intersection B. Enter'ди бассак 5 себептен A менен B ортодо 5 менен кесилишип жатат. Көптүктөрдү өзгөртүү, көптүктөрдү кошуу же болбосо көптүктөрдү өчүрүү боюнча да методдор бар. Көптүккө элемент кошууну үйрөнөбүз азыр. Бизге A элементин жаза турган болсок, биз A элементин азыр экранга чыгарсак, 2 жана 5 деген элементтен түзүлгөн. Ушул A элементине дагы биз башка элементти кошобуз. Аны үчүн Аны жазабыз, чекит коюп туруп, ушул жерден add деген методду кошуп, кайсыл элементти кошуш керек экенин кашан ичинде көрсөтөбүз. Мисалы үчүн бул жерге биз 8 кошобуз. Enter басып, биз кайра эле Аны экранга чыгартсак, анда 8 5 8 2 5 чыкты. Андан эми ушул эле көптүктөрдүн элементтерди өчүрүш үчүн биз A элементин алып, A элементтен биз эмне кылышыбыз керек? Кандайдыр бир элементти өчүрүшүбүз керек. Ал үчүн биз A кош чекит коюп, discard деп коебуз. Discard методу бул көптүктөрдүн элементтерди өчүрөт. Discard кайсы элементти өчүрүшүбүз керек? Ошону жазабыз. Enter'ди басып, Аны кайра чыгара турган болсак, анда 8 5 себептенде биз экинчи элементти өчүрдүк. Же болбосо ушул өчүрүш үчүн башка элементтерди да, башка методдорду колдонсок да болот. Бизде remove деген метод бар. Ушул методдун жардамында өчүрсөк болот. Аны чыгара турган болсок, 5 деген чыгат. Ал эми ушул көптүктөрдү тазалоо үчүн, бардыгын өчүрүү үчүн атайын clear деген метод бар. Анчын биз башка жаңы көптүк түзөбүз. 1 2 3 4 5 деген метод иштетебиз. A чекит Enter'ди басып, Аны чыгарсак, эмне болду? Биз ушул метод жардамы аркылуу A көптүгүнүн ичинде бардык элементтерди өчүрүп салдык. Ушул себептен ал жерде Аны чыгарганыбызда бизге бош көптүк чыгып жатат. Мындан башка дагы көптөгөн методдор бар. Ошол методдор менен өзүбүз жекече таанышсак болот. Көптүктөрдүн дагы пайдалуу тараптары бар. Буну программалык коддордо иштесек болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.